кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Бүгүн 10-турдун алкагында аракет кылып жатат. Амирудин Шарифи прессингке чыгып барууда. Эрлан Машрапов бурун-бурунга кесип берүү. Сталбеков атаандаштар арасына кирип баруу. Сарвар Аблаевтан мыкты өткөрүп берүү жана Талайбековдон киргизип берүү. Сокку жолдого мүмкүнчүлүк бар. Шакшакан Сатиханов өзү киргизип көрдү. Коргоочулар бул жерден чыгарып кетүүдө. Кийинкисте келген сокку дагы Келек Талантбек уулунан Михаил Паюшка тийди. Себеби бул албетте футбол. Алыс каралыктан тебилген сокку өтө кооптуу. Эмнени жаратууда Акрамжан Умаров. Ал эми алга командасы бул жылы жалпы кыргыз футболдун көрөрмандарын таң калтырууда. Мыкты чыгарып берүү жана гол! Улан Сулайманов жакшы учурда, жакшы позицияны кармап, мына мынтип эсеп сандарын жаңылоодо. Улан Сулайманов. Мына Алай командасына кайткенден дагы көрөрмандар команда капитаны Талайбеков ылдамдуулугун ишке салууда. Жана Габил Нурахмедов топту тебе албады. Андан өткөн топтагы Алайдын оюнчуларынын бутуна түшпөй. Рыставлат Хакимов топ менен экинчи кабаттан киргизип берди. Баш менен сокку деп 4 жолу уткан. Азыр болсо сол тараптан чабуул. Бул жерден сокку жана пенальти. Колго тийип, азыр кетти. Гол жаратууга толук мүмкүнчүлүк бар. Гол жана сол жактагы воротанын сол жак бурчуна өзүнө ишенимдүү түрдө Акрам Умаров гол жаратты. Бир гана Алмаз Маликов артта калган. Русталат Хакимовтан көтөрүп берген тобу жана экинчи кабаттан баш менен сокку аткарылган жок. Сатиханов бул топту өз учурунда чыгарып кетти. Ыкчам чабуул Нурдөлөт Сталбеков жана Алмаз Маликовдун тирешүүсү десек болот. Сталбеков солго алды жана сокку гол! Сталбеков соңку секундаларда каршы жабылга чыгып барууда. Эреже бузулду, бирок улантуу мүмкүн. Сарвар Аблаев жана сокку! Манас Бул жерден чыгарып берүү жана пенальти. Пенальти бул жерде Михаил Пономаренко менен Гол, урматтуу достор, Нефчи курама командасынан Амирудин Шарифи эсеп сандарын өзгөртү жана сол жак буручка ишеничтүү түрдө Ахмедин Исраилов топ алдында. Исраиловтан киргизип берүү жана баш менен сокку гол! Мына сага камбекке карай жакындап баратат. Нефчи. Караңыздарчы. Дагы бир чабуулга мүмкүнчүлүк бар жана экинчи кабатка көтөрүп берүү. Бул жерден сокку жолдоого мүмкүнчүлүк болгон жок жана Алай курама командасынын оюнчулары, коргоочулары топту артка кайтарууда. Демек, бул жерден кайрадан каршы чабуулга чыгышы мүмкүн. Чыгарып берүү. Дарбаза ачык жана гол! Эмне деген гол! Сатиханов экинчи голдун автору.